Саламатсыздарбы? Инсандардын бейнесине сапар тарткан штрих берүүсү кайрадан көгүлтүр экранда. Ал эми бул ирет Кыргыз Республикасынын эл артисти, маданиятка көп жылдар бою эмгек сиңирген ишмер, ошондой эле артист Гүлшайыр Садыбакасова эже биздин бүгүнкү коногубуз. Саламатсызбы эже? Программабызга кош келипсиз. Саламатчылык. Сизди мындай чычалатпайбы? Чычалатат. Аябай жаман болом. Аябай жаман болом. Жанагы адилетсиздиктер мени аябай жип кирди. Анан келип эле гонорар сурайт экен да азыркылар. Сиз тараптан дагы бир катачылык кеткен учурлар болгонбу? Адилетсиздик. Барбайсың, кол койгонсуң, иштейсиң деп айта албайм да. Элдин руханий дүйнөсү ошондон улам тайыздап кеткендей сезилбейби сизге? Кантип айтып атышат, эмнеге негизденип айтып атышат, билбейм мен. Азыр мен укпай атат десеңиз. Жок эми, мени какшаткан кыздарым да болгон, чынын айтыш керек. Сайкалым кээде катуу кыйналат, мен ага аябай дем күч болом. Эң оолу жакында эле Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнү жана эскерүү кечелери болуп жатат. Сиз мына ушул кишинин атын алып жүргөн филармонияда көп жылдан бери жетекчи катары. Мына ушул инсандын бейнесине деги эле филармониянын бүгүнкү учурдагы маданияттагы жетишкен ийгиликтерине кандай баа бересиз? Ош облустук Абдыкадыров атындагы филармонияда иштегениме быйыл 20 жыл болду, Кудай буйрса. Ошо 20 жыл ичинде жылда традициялуу түрдө Рыспай Абдыкадыровду эскерүү күнүн өткөрүп келебиз. Себеби бул биздин атуулдук милдетибиз. Жана жаш муундардын ар дайым көкүрөгүнө, жүрөгүнө сүртө жүргөн биздин энелик, аталык мээримибиз деп ойлойм. Себеби залкар адамдарды эскерүү, алардын эмгегини айта жүрүү, алардын ким экенин биз жаштарыбызга билдирип туруу бул түздөн түз биздин милдетибиз. Филармонияда чындыгында өтө чоң өзгөрүштөр болду. Өтө чоң алдыга жылуулар болду. Себеби мен келгенде 54 эле адам иштечү. Чуркап жүрүп, кадырыбызды салып жүрүп, бүгүнкү күндө 150 адамга жетти. Туура эжеке, баягы 20 жылдан бери сиздин эмгегиңиз менен филармония бир канча алдыга жылган болушу мүмкүн. Мүмкүн деп аткандын себеби акыркы учурда эмнегедир шоу бизнестин жылдыздары, ошол эле кыз бурактын кыздары абдан белгилүү эл арасына кеңири сиңген. Бирок филармонияда кайсыл ырчылар дегенде сизден башка адамды мындай атоо кыйын болуп калат. Көрдүңөрбү? Даже силердин маалыматыңар жок да. Биздин Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда ошол мамлекеттик деңгээлдеги, республикалык деңгээлдеги мыктылар өсүп чыкты. Ошол эле Рыспай Абдыкадыров иштеди. Ошол эле Болуш Мадазимов келип иштеди бизде. Мен акыркы жылдарды Жок, эми айта кетиш керек да бардыгын. Акыркы жылдарга эле такалып турганыбыз болбойт. Себеби өнүгүү ошондой болот. Өнүгүү бир өйдөгө чыгат, бир төмөн түшөт дегендей. Мынакей кандай Абидин Темиров, бүгүнкү күндөгү белгилүү адамдардан, мына көз өтүп кеткендерден Жаныбек Алыкулов, бүгүнкү күндөгү мыкты кудулдар Абдылда Иманкулов, мына ушу бизден тарбияланып, өсүп өнүшүп, мына Темир Назаров, биздин кыз бурактын бүгүнкү күндөгү шоу дүйнөсүндө ырдап иштеп жүргөн кыздардын баары ушул филармониядан тарбияланышып, таалим алышып, мына бүгүнкү күндө элге кызмат кылып атышат. Бүгүнкү күндө деле учубузкур эмес, бүгүнкү күндө бизде Таалай Турдубаев деген биздин белгилүү ырчыбыз иштейт. Жолболду Алыбаев, Еген Талипов агайларынын баары мына ушу бизде өсүп, өнүп бүгүнкү күндө иштеп аткандары бар. Саадабай Шабданов агайың бар ал жерде. Кыргыз элине эмгек сиңирген артист. Кудаш Темир мына жакында көз өтүп кетти. Мына Сайдырахман экөө жакында көз өтүп кетишти. Мына ушундай улуу инсандар менен кошо албетте жаштар да өсүп келе жатат. Жаштар жок десек ал да туура эмес болуп калат. Бүгүнкү күндө биздин филармониянын курамында Айжамал Кабылова, Айтурган Эрмекова, Асел Касымова, Жумагүл Райымжан кызы бардыгы ушул биздин филармонияда эмгектенишет. Албетте бул сөздөрүңүздө талаш жок. Сиз жогоруда атап өткөн баягы чыгармачыл инсандардын бардыгы элге белгилүү. Филармониянын өзүндө канча жолу концерт берилет деп суроо узаткым келет. Филармониянын өзүндө концерт берүү өтө кыйын. Себеп кинотеатр өткөн бизге. Космос деген кинотеатр бизге өткөн. Анын сахнасы киного гана ылайыкташтырылган болот. Биз 5 жылдан бери чуркап атабыз, ошол эки залды ортосундагы дубалды алып, бир чоң 1000 адамдык концерттик залга айландырууга аракеттенип жүрөбүз. Ошол залга бүгүнкү күндө кинотеатрдын залына, сахнасына оркестримдин жарымы батат. Фольклордун жарымы батат. бийик группамдын жарымы гана батат да.
Буягы 7 метр, буягы узундугу 7 метр сахна бүгүнкү күндө филармониянын талабына жооп бербейт. Эже ошол бириктирүү жана залды чоңойтуу демилгеси дагы өзүңүз айткандай бир канча жыл мурунда уккан 5 болчубуз. жылдан бери Бүгүнкү күндөгү мындай Чечилип атабы, чечилбей атабы? Акыбал кандай болуп атат? Өтө кыйын. Өтө кыйын. Себеби жазасың, барасың, баягы эмне деп коет? Пара бергенден көрө бара бер дейт го. Бара берип атып, быйыл араң мен отоплениямды, жылытуучу берүүчү түтүктөрүмдү оңдоттум. Балким пара бербей аткандыгы үчүн иш артка. Мүмкүн. Мен пара бербейм. Себеби бул эл үчүн, журт үчүн, ошондуктан алтыным. Мына азыр отоплениябыз бүтүп, жылуулук бер. Биз 10 жыл тоң чыкчубуз кыштан. 10 жыл. Анан мына чечти жаңа келген министрибиз Азамат экен, келип жеринен көрүп, тоңуп отурганыбызды көрүп, ушул маселени чечип берди. Мына бүгүнкү күндө ТЭЦке улай турган жеринен албетте каражат кетти, бөлүп беришти өздөрү. Мына кечээ бери Бишкекке барып келдим, мен Кудай буйруса ошол боюнча чуркап жүрөмүн. Ушул залды биз качан ушу кинотеатрды филармониянын талаптарына жооп бере турган концерттик залга айландырганыбызда гана сен экөөбүз күткөн мыкты деңгээлдеги баягы кеңири ушу бардык жамаатыбыз катышкан концерттерди берсек болот. Ошону кыла албай, мына өткөндө жакында көрдүң да. Кыз Бурактын 40 жылдык концертини дагы мен драм театрда өткөрдүм. Мен филармонияда өткөрсөм болбойт беле? Болот болчу. Филармонияда чакан концерттерди кое берсеңиз болбойт беле? Жок, чакан концертибиз болуп турат бизде. Мисалы үчүн фольклордун өзүнүн концертини өткөрүп атабыз. Бизде бир 20-30 жолу болот концертибиз. Жеке ырчыларыбыздын концерти. Жеке номер чыгырдаса болот да. Или 3-5 адам батат. 5 адамдан ашык адам батпай калып атпайбы? Гүлшайыр эже, балким моюнуңузга калаптырсыз. Ошол концерттердин рекламасы ойдогудай болбой жаткандыр. Мисалга, ошол эле Кыз Бурактын концерти, ошол эле Айтурган Эрмекованын концерти драмда аябай чоң, аншлаг менен өтөт, элдерге угулат, жарнамасы кеңири болот. Бирок филармонияда кайсыл концерт болуп аткандыгын балким менин маалыматым жок чыгар. Себеби дегенде көпчүлүктүн маалыматы жок да бул нерсе менен. Жок, көпчүлүктүкү дегенде кошула албайм. Себеби эгер көпчүлүктүн маалыматы жок болсо, адамдар көргөнү кирбейт эле да. Биз айла куруп, баягы Айткан чакан залды толтуруу оңойго туруп аткандыр. Жок, андай эмес. Ким кимди сүйсө келет да. Биз азыр эмне деп коет, демократиялуу өлкөдө жашайбыз. Бирөөнү зордуктап концертке киргизе албайсың. Мисалга Кыз Бурактын концертине көбүнчө мурдагы баягы Алтын доордун ырчылары көбүрөөк келет дагы. Аларды эми улуусу, жашыбы баарыбыз жакшы көрөбүз, баарыбыз тааныйбыз, анан баргыбыз келет аларга. Бирок акыркы топтору бар деп, акыркы солисттер бар деп уккан менен алар мурдагыдай жарк эткен жылдыз болуп чыкпай атат. Анын себеби эмнеде эже? Себеби эмнеде эле? Себеби замандын талабына жараша болуп атат. Бүгүнкү замандын талабына жооп бере албай атабы? Жок, бүгүнкү заман талабына жаштар жооп бере албай атат. Анан биздин жашообуз жооп бере албай атат. Эмне себептен? Биздин Кыз Буракка жаңы эле келип, договор менен келишип, келишим менен кирет. 2 жылдан кийин биз Россияга барып иштеп келиш керек болуп атат. Десе, кантип мен үйүндө ачкап отурушса, же болсо үйүндө турмуш шарты начар болуп атса, барбайсың, кол койгонсуң, иштейсиң деп айта албай атам да. Себеби заманды көрүп турам, ош кыйшы толтура. Ошондуктан мына мурдагы жылкы эле кыздарыбыздын экөө азыр Түркияда иштеп атат, апасы менен. Эмне дейсиң? Ошондуктан мурдагыдай Гүлшайыр, катуу Гүлшайыр жок болуп атат, чынын айтайын. Жумшак Гүлшайырга айланганмын. Боорукер Гүлшайырга айланганмын. Себеби өзүм көрүп атпаймынбы? Мына 5000 айлык менен биздин филармониянын артисттери иштеп атат да. Бул аз бүгүнкү күндө күлкүң келе турган нерсе да. 5000 сом айлык алышат. Тияктан чоңдорубуз отуруп алып депутаттар айтып атат, 16000, 15000 айлык алып атат деп. Кантип айтып атышат, эмнеге негизденип айтып атышат, билбейм мен. Мындай адилетсиздик эми канча жылдан бери эле болуп келе жаткан, бирок ошондой адилетсиздиктен дагы жол таап, элге мындай чындыкты көрсөтүп, анан элге таанылган инсандар сиздарда. Ошол менен кадырыңыздар сиңип дегендей. Бирок акыркы учурларда чындап эле бир элдин маданий көрөңгөсү бөксөрүп аткандыгына эмне себеп деп ойлойсуз? Чындап эле маданиятка көңүл буруу таптакыр эле жолдо калдыбы, мындай бир көз жаздымда калдыбы? Же мындай бир маданият өкүлдөрү мурдагыдай чындык менен чыркырашып талашпай бир аз Чындыкты мындай да, чындыкты эми 1 айтасың, 2 айтасың, 3 айтасың, 4 айтасың, 5 айткандан анан бирөө айтат. Жөн эле отурчу эми сен эч ким укпагандан кийин дейт да. жөн эле отуралы деп чечип калды. Жок, эми ушинткендер да бар, анан бизге окшоп тили кысып сүйлөгөндөр да бар да. Мына мен мисалы сүйлөп атам. Туурабы? Сүйлөбөгөндөр толтура да. Анан бир адамдын үнү каяка жетет? Бул жалпы коомчулук
улуттун ички көрөңгөсү жанып туруш керек да мындай нерседе. Бир адам сүйлөсө калгандар коштоп кубаттап туруш керек да. Мына ушундай нерсе жалындаган жүрөктөр жетишпей атат бүгүн. Туура айтасыз. Айрыкча мына маданият чөйрөсүндө мындай бирин бири колдоо балким аздык кылып атат. Мындай бирибизди бирибиз колдоо кандай десем тайызыраак болуп атат, активдүү эмес да, пассивдүү болуп атат. Мына ошондуктан кээ бир маселелерде утулуп калып атканыбыз чын болуш керек. Маданият министрлиги болобу, башкармалык болобу, айтор кандай иш-чара болбосун, баягы биринчи планга деп сиздерди көрсөтүшөт. Мына эл адамдары депчи. Анан ошондой учурда биз эми биз ойлойбуз да, демек ушуларды угат турбайбы депчи. Анан азыр мен укпай атат десеңиз Жок эми көп маселеде угат, бирок кээ бир маселелерде биз билбей калабыз. Жең ичинен бүтүп калып, аягында жыйынтыгында билип калып, апе ушундай болуп кетти эле деп калабыз. Анан кээ бир маселелерде кеңешип, мына Ошто өткөн көп чоң иш-чараларда Ош облустук өкүлчүлүгү дагы, Ош шаарынын мэриясы дагы чакырып, кеңеш сурап, мыкты деңгээлде өткөрүүгө биз аксакалдар түздөн түз салымыбызды кошуп атабыз. Жаш министрибиз деле айтты, жаштарга караганда улуулар жакшы иштейт турбайсыңарбы деп. Биз майын чыгарып, сонун кылып иштейбиз да. Анан жаштар тийди качты болуп атат, азыркы жаштар моюнга алып коюш керек. Анан келип эле гонорар сурайт экен да азыркылар. Чогулушта көрдүк да. Улуулар вообще сурабайт экен биз гонорар. Жаштарды отургузуп канча төлөнөт бизге деп эле гонорар сурай берет экен да. Анан ушундай баягы кандай десем, бүгүнкү күндө жан дүйнөңдөн көрө материалдык байлык бийикиrekке чыгып калган бир кырдаалда жашап атабызбы? Чындап эле баардык нерсе бааланып, чыгармачыл баягы элге үлгү боло турган чыгармачыл маданияттын инсандары өздөрү мындай бир жасалма иш кыла баштаган кезде, фонограмма кылып же болбосо дагы иштерди боло берет дегендин негизинде элге бир жасалма маданият сиңип, анан элдин руханий дүйнөсү ошондон улам тайыздап кеткендей сезилбейби сизге? Жок, бул жерде маданият министрлиги да катуу иштеш керек, көркөм кеңеш деген болуш керек, жандуу ырдаган, бүгүнкү күндө жандуу ырдаган артисттер менен жансыз ырдаганчы куклалар бирдей болуп калбады деңгэл. Бирдей деңгел. Анан бирдей дегениңизден дагы мындай актуалдуураак бул. Сөзү дегенде баягы жансыз ырдаган фонограмма белгилүүрөөк, элге көбүрөөк. Ошондой болуп, анан алар мындай урмат сыйга ээ болуп, баягы жандуу ырдаган мыкты артист унутулуп калып, баягы жансыз элеп деп компьютер менен мен деле ырчы болуп кетип атам азыр. Компьютер менен үнүмдү оңдо ырдап коюп атпаймынбы? Анан ошолор мындай честь и хвала деп коет, урмат сыйга ээ болуп калса, элибиз деле айланайын рахмат дейсиң да. Эл ушуну эл тараза болуш керек да. Кайсы гана кырдаал болбосун эл тараза болуп туруш керек да. Ай, тигил ырдай албагандан кийин чыкпасын деп койсо, чыкпай коет. Тойлорго барсаң, ошол фонограммщик баягы жансыз ырчылардан бир 2-3 жүрөт да. Жакшы ырчы менен кошо жаман ырчы деле жүрөт, мына сөздүн ачыгы. Дагы бир мисалга жандуу үн менен ырдаган ырчыга, мисалы азыр эми көпчүлүк ырчылар тойдо бааланып калды, мындай гонорар бычылып дегендей. Ошол жанагы фонограмма менен ырдаган ырчыга 30 000 берсе, жандуу ырдаган ырчыга 5 000 төлөп калган учурлар сизди мындай чычалатпайбы? Чычалатат. Аябай жаман болом. Аябай жаман болом. Ушундай кырдаалда, ушундай өлкөдө, ушундай бир системада жашап калганыма өтө өкүнөмүн кээде. Болот ошондой. Мисалы үчүн жакшы баягы элибизге таанылган эл артисти, эмгек сиңири артистке 5 000 төлөп, анан фонограммщик кызга 30 000 төлөгөн мезгилдер толуп турат. Биз сизди тааныгандан бери эле жадырап жайнап күлүп, анан ар дайым бир чечкиндүү бир эле калыпта тура бере турган адамдай сезилесиз да. Бирок сиздин кайгырган учурларыңыз болобу? Ошол учурда баягы көңүл көтөрүү үчүн эмне кыласыз деп сурайынчы. Мен деле адаммын да, мен да кайгырган учурларым болот. Ыйлаган эч кимге айтпай, ыйлаган учурлар болгон учурунда болгон. Анан бара анан мындай жашың улгайган сайын көз жашың деле азайып калат экен. Кайгыруу деген немелерди деле мындай түртүп коет экенсиң, акылман боло баштайт турбайсыңбы? Андай кырдаалда эмне кыласың? Албетте, кээде аябай 2-3 күн аябай жакшы, жаман немеде жүрөм, кырдаалда жүрөм. Бирок күчтүү болсом керек да, мен өзүмдү өзүм болду эми, токтот эми Гүлшара, дальше жашоо бар да. Жашайлы эми. Өзүм сүйлөйм, болду эми, хватит, болду, жашайлы. Жашоо уланат, ушун менен жашоо токтоп калбайт деп өзүм дем күч берем. Сайкалым кээде катуу кыйналат, мен ага аябай дем күч болом. Өзүм чындап эле мындай натурам позитивдүү адаммын. Мен эч мындай кайгырып деп никогда турбайм.
күлүп жайнап бар жоқты жеңем, күлүп жайнап, кандай ур токмок болсо да күлүп жайнап кабыл алам. Мен бир маегиңизден көрдүм да, мындай ишке ашпай калып жаткан нерселер көбүрөөк көңүлгө тие баштады депсиз да. Ошондой учурларда. Жок, ишке ашпаган нерсеге кол салбайм. Ишке аша турган нерселерге кол салам. Анан жанагы адилетсиздиктер мени аябай жипкиртип бүттү. Адилетсиздиктер, кыянаттыктар, биrini бири көрө албастыктар, бирине бири бут тосмой, мындай жашка келдик да, или элдин баары эле ушундай деп ойлонуп, эми биз кетет экенбиз да барыбыр. Бул дүйнөдө мейман экенбиз да. Биз эч нерсе алып кетпей турбайбызбы? Эми болду да, токтотуш керек да. Биrini бири чукуганды, биrini бири сокконду эми токтотуш керек да. Себеби бул бумеранг да жашоо деген. Ошол эле бирөөнү согуп атсаң, эртең сени бирөө согот да. Адилетсиздиктер деп сөз кылбадыңызбы? Жашооңузда сиз тараптан дагы бир катачылык кеткен учурлар болгонбу? Адилетсиздик. Жок, адилетсиздик эмне болгон, кандай болгон эми аны? Кийинчерээк өкүнүп калгандырсыз. Адилетсиздик дебейин, бирок катачылыктар болот. Кантип болбосун. Кап ушуну бекер кылган экенмин деген учурлар болот. Ушуга катуу тийип койдум деген учурлар болот. Өзүм катуу дейм да. Резко тийип алам, анан жүрөгүм ооруп калат. Ушу жөн эле мынтип айтсам болмок экен депчи. Жаман көрүшү мүмкүн ошол учурда. Себеби катуу, чындык катуу тиет го. Чындык катуу тиет адамгачы. Эч жумшак тийбейт. Ана ошол учурда мен ушинтип дешим мүмкүн, бирок күн убакыт ошондо арылайт да. Анан мен кече мына 30-40 жылдыктагы бир окуяларды айтайын. Мен учурунда кол шилтеп ийген кыздарым болгон. Моюн калалы. Моюн калалы. Түртүп ийген кыздарым болгон. Бул туура эмес кылып атасың деп. Сөккөн кыздарым болгон да ушулардын ичинде. Кече келгенде бардыгы мойнумдан кучактап, өп, ошондо эң туура тарбия берген турбайсыз. Биз мына жашообузда мына ошонун туура экенин далилденди, ошону көрдүк. Эжо деп эки бетимден өп, мени ыйлатышты да. Ошол учурга чейин көп эле күнгөн болсоңуз керек. Ошондо мен таң калдым, катуу кармаган кыздарым да болгон, потому что мени какшаткан кыздарым да болгон, чынын айтыш керек. Какшатып бирөөсүнүн биягын тазаласаң, биягын оң биягынан чыгып, мени шаштым кетирип, эми болот да, бул жашоодо эмнелер болбойт. Аларды катуу капыланткан күндөрүм да болгон да. Ошо кыздарым келип, чакырсам келбесе келет десем да келишти да. Буягы Россиядан, буягы Казакстандан, бул жагы Түркиядан бери келишти. Анан эми отурасың, анан келип ачык эле айтышты. Эжес. Муну кичинекей кыздарыма да айтты. Эженин айтканын жасагыла. Кылганын жасагыла. Анан кийин өкүнбөйсүңөр. Азыр эми көңүлүңөр назик, капа болуп калышыңар мүмкүн. Азыр деле катуу кармайм да кыздарды. Сайкалай аябай тескери, мага тескери ал. Жумшак ал кыздар мененчи. Мен өтө катуу кармайм да. азыркы солисттерге, азыркы топко деле ошондой катуу мамиле. Азыр деле жок, өтө катуу баягыдай түртүп бермей, анан силк бермей жок. Бирок сөз менен силк бермей, түртүп бермей бар, сөз менен. Кантсе да бир аз жумшарып калган окшойсуз да мындай. Жумшарып калдым. Ой, кичине шартына карап, мен сизге карайт Өмүр деген жашар, өмүр дегенчи, турмуш деген жумшартат бара-бара. Тем более анан 60-тан ашкандан кийин өзүң эле коем уят деп калат экенсиң көп нерсеге. Коем балдар. Ошондой болсо дагы эжеке, сиздин аркаңыздан мындай башкаларга окшоп бир жаман ушак жүрбөптүр да. Мына ошонун сыры балким баягы эч кимге сырыңызды ачып, даттанып барбагандыгыңыздабы деп сурайын дедим эле. Билбейм эми. Таза жүрүп, таза сүйлөп, таза жашасаң эле ошондой болсо керек деп ойлойм. Себеби эми сөз эриш үчүн ошибкалар, катачылыктар болуш керек да. Менде деле катачсыз жашоо болбойт, бирок андай эле бир элдин бүйүрүн кызыткан, элдин баягы жийирткенткен мен андай жолдорго барган да жокмун. Эмнелер гана кездешкен жок. Эмнелер гана, кандай гана адамдар менен кандай гана деңгээлде сүйлөшпөдүм. Канчалары бут тосушту, мына бүгүнкү күндө деле бут тоскондор толтура. Менин кыздарыма ашык болгондор тола болчу да. Бүгүнкү күндө деле ошондой. Мен аларга тескери сүйлөп койсом, ошол күндөн душманмын да. Ошондуктан мен душмандарым деги эле көп. Чынын айтайын. Себеби ошо кыздардын чегарадай кайтарып жүрүп, душман дегенди толтура жырганмын да. Бүгүнкү күндө деле эмес. Ошондуктан эл эмне үчүн жакшы көрөт? Эл ошо менин туура, таза, так жүргөнүмдө, анан кыздарымды бир жаман жолго алып барып, же бир жаман артынан сөз эстетпегеним үчүн ошону жакшы көрсө керек деп ойлойм. Жашоодо мына ушундай бир үзүрлүү, натыйжалуу жашап калуу үчүн адам чынчыл болуудан башка дагы эмне кылыш керек? Иштей бериш керек экен.
Кандай кыйынчылык болбосо мен иштей берет элем. Баягы ушундай сөз болуп атат десе деле деп коюп эле эс алуу дегенди билбедим. Элдер эс алат го. Мен суббота, воскресенье дегенди билбепмин. Ошол кезде мындай наам алууга тарынуу деген Ой, наамды деле билбептирмин мен. Наамды кийин билбедимби? Наам алат экен оказывается депчи. Изөлү иштей бердик. Ушу мамлекетке керек болдук. Мамлекеттик мына бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын баарына катышып келебиз да. Мисалы үчүн азыр катышпай эле өзүнүн эле чыгармачылыгы менен алек болгондор наам алып атышпайбы? Биз өмүр бою мына бүгүнкү күндө дагы резиденцияда болуп өткөн ШОС болобу, ОДКБ болобу, кайсы бир президент келеби, сөзсүз же кыз бирак катышат, же сайкал катышат да. жеке мындай түшүндүрмө берүүңүздү суранып келди элем. Мамлекетке иштөө, мамлекеттин маданиятына иштөө эмне? Жеке өзүнүн бир белгилүүлүгүнө, чыгармачылыгына иштөө. Бул эмне? Экөөнүн айырмасын ажыратыш кыйын болуп калды. Сиз айткандай, өзүнө иштегендер эле мамлекеттин сыйлыктарын талашып, таарынып дегендей. Өзүнө иштеп, жеке эле өзүнүн ырын жаздырып, өзүнүн кийимин тиктирип, өзүнү гүлдөткөн ырчылардан толтура. Шоу бизнестин жылдыздары. Шоу бизнес жылдыздары. Бияк мамлекеттик иш-чараларга катышкандар дагы буларда уже бийиктик болуш керек. Себеби ошончо жылдыздардын ичинен тандап, ошол жерге бүт өлкөдөн келген президенттердин алдында ырдатыш, бул мен өзүнчө бир бийиктик болуш керек деп эсептейм да. Мына ушундай иш-чараларга катышкан бир 30дай ырчы бар. 30дай ырчы бар. Алар баягы тойго эле берилип, тойдун чыгармаларын эле ырдап тыган сырткары мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларга ылайык репертуарлар жазышат. Себеби керек болуп калса, вдруг сурап калса, менде ошол туруш керек дейт. Анын каражатына карабайт. Той ырчылар же болсо өзү үчүн иштегендер андай кылбайт. Андан көрө бир той ырды жазайын дейт. Туурабы? Биз ошону дагы биздин кыз бирак студиясы өмүр бою ошентип келебиз да. Сөзсүз башка тилдеги, башка элдер биз менен алакадагы болгон элдердин ырыны жазганга аракеттенебиз. Ал каржы талап кылат. Форма талап кылат, костюм. Ошону биз бирок даярдап коебуз. Бул деген ошол ырчылар өзүнү гана сыйлаган, өзүнү гана өстүргөн ырчылардан өзгөчөлүгү мамлекетибиздин өсүшүнө жүрөгү менен, жаны менен дилгирленген патриоттук ырчылар деп айта алам. Сиз жана башыңыздан өткөргөн баягы мамлекеттин маданиятына күйгөн учурларыңызды айтып өтпөдүңүзбү? Ошондой учур биздин мындай учурдагы, коомдогу ырчылардын арасында байкалабы? Ошентип аракет кылган, мамлекеттин маданиятына күйгөн ырчы. Жок, мен айтып атпайм, азыр сага айтып өттүм да. Бар ырчыларыбыз, эң сонун ошо Гүлзада деген ырчыбыз бар. Гүлзада Рыскулова деген ырчыбыз бар. Ал жизнь тойду ойлобойт да. Ошо мамлекет үчүн сонун темада ырлар жазат. Туурабы? Гүлнур Сатылганованын репертуарында мамлекет үчүн ырдай турган ырлар бар. Мирбек Атабековдун репертуарында. Аныкы той эмес да. Жаллаң элдин жүрөгүнөн орун ала турган ырларды жазат. Ошолордун ичинде биз кыз биракты кошуп кетсек болот. Биздин да репертуарыбызда сөзсүз бир жылда бир элдин ыры жазылат. Мисалы үчүн Сайкал өткөндө Санам Генан ырдады эле. Өзбек президенти Сайкалдын колуна алтын саат такты. Кийин кеткенден кийин бербейиптир. Келип өкүлдөр тагып кетишти. Сайкалдын колуна алтын саат. Бул деген башка өлкөнүн президентинин сый урматы. Ошо Санамгина деген ырды ошол деңгээлде ырдаган үчүн. Сайкал Садыбыкасова тууралуу эми сөз жок. Чындыгында маданиятка эмгек сиңирген, коомчулуктун кеңири катмарына таанылган ырчы, таланттуу дегендей. Бирок кыз бирактын акыркы солисттери кайра эле суроону кайтарып беремиз. Жарк эте албай атасыңар. Эми кыз бирак жарк эткен мезгилде өзү 5-6 эле ансамбль бар элек да. Ырчылар жок болчу. Угуп тур, жеке ырчылар жок болчу да. Эми бир себептери да. Жеке ырчылар жок болсо анан кыз бирак дугат эле, Досум Үсөн дугат эле, Мерим дугат эле, Толкун ансамбли, биякта Үмүт ансамбли, Ариет ансамбли, 10 чакты ансамбль Кыргызстанды кармайт элек. Мына ошондуктан биз көп чыгат элек ал кезде телевизордончу. Бизди жалдырап чакырып барчу. Бүгүн ансамбль деген нерсе жоголду. Анан жеке ырчылар көбөйдү. Бүгүнкү күндө 2000ге жакын жеке ырчы бар. Экинчи жагынан кыздар жанагындай турмуш шарттарына байланыштуу көп турбай атат кыз биракта. Көп кармалбай атат. Себеби айттым го, мен кармай албай атам, себеби кантип апасы менен баарынан кызыгы атасы менен апасы ажырашкандар көп. Чоңойгон балдары чоңойгон куракта, өздөрү чачтары агарган куракта 3 кызымдын атасы менен апасы ажырашты да. Жармачылыгына тоскоолдук жараткан.
дароо ата энелери Түркияга кетишти, апалары, аталары калды. Мына бир мисал да. Анан ошондой кырдаалда кантип өнүктүрөсүң? Кантип өнүктүрөсүң? Алмашып атса кыздарчы. Балким жаңы кастингтерди же клиптерди деле азайтып калды. Жок, клиптер жакшы эле чыгып атат. Клиптерди колдон келишинче жаратып атабыз. Анан үчүнчү бир кырдаал бар. Мурда мен кызбырак тобуну чыгарып баратып эле, ошол топтор дагы кыздарга дагы ыр жазып туруп клип чыгарып ийчим да. Билесиң да. Аларды да кошо чыгарып туруп, анан биздин рекламабыз ар тараптуу болуп кетчү да. Ал эми мен көп ошол дүңгүрөтүп койгон кыздардан көкүрөгүмө тепки жегенден кийин ошондой жекирчиларды чыгарбай калдым. Жекирдатпай калдым. Себеби каныңды, жаныңды берип, жүрөгүңдү арнап, өзүңдүн балаңдан да жакшы көргөн адам бир күн сенин тумшуңа бир муш салып басып кетет экен. Анан айттым, апе, анда кой группа эле кылып, Сайкал бүгүнкү күндө дагы экөөбүз чыгылышабыз ушул маселе боюнча. Апа, ыр жазалы. Жок, группадыр дейт. Всё. Группага договор кылгансың, келишимге кол койгон, группа дейт. Азыр ушу кыздарга мен бирден экиден ыр жазып ийин. Бул жагынан да популярный болот, бул жагынан да популярный болот, дагы эле дүңгүрөп жатып калабыз да. Мына сыр. А мен азыр андай кылбай калдым. Себеби жүрөгүмдөгү оорулар таркай элек. Мүмкүн жүрөгүмдөгү баягы оорулар, жүрөгүмдөгү капалыктар таркап кеткен күнү албетте ошондой кадамга барармын. Мен өзүм вообще капа болбойм. Оңойчулук менен капа болбойм, бирок кантсе жүрөгү бир капа баягы туура эмес, адилетсиз мени капа кылган нерсе кечип өчөт да жүрөгүм. Мурда сизди кызбырактын эле жетекчиси катары көрсө, азыркы учурда шоу бизнес жылдыздарынын дээрлик көпчүлүгүнүн жетекчи экенсиз. Ар кандай кырдаалдарда Гүлшайыр эже тыюу салды, апасы да. Гүлшайыр эже уруксат берген жок деген жоопторду көп угабыз да. Жөн гана интервьюларда дагы ушул нерсени көп угабыз. Анан ошо сен айткан элдин мага болгон урмат сыйы шоу бизнестеги бүт артисттердин бардыгынын жүрөгүндө жашайт да. Анан эмне кырдаал болуп калса, биринчи эле мага чыгышат. Или ортомчулар чыгат, или дагы бир адамдар чыгат, или башка эле бир адамдар. Эмне кылып отурасыңар деп эле мен немеме личкам немелериме жазып салат. Бабка букөңөр эмне отурасыңар, карабайсыңар, тиги кызыңар менен бу кызыңар урушуп атпайбы? Туура эле. Апе, бу кандай бу бизге ушундай жарлык тагылып калган турбайбы? Анан чогулабыз дагы кыздарды, балдарды жараштырганга аракеттенебиз алтын. Жараштырып келатабыз. Биздин бир эле айыбыз соцсеттерге чыгып кетип атат да. Мындай кырдаалдар көп, адам жашоосу үй бүлөдө деле бар да. Бирок биздикилер ачыкка чыгып алып, анан ал жерде экиге бөлүнүп алып согушканынан ушунчалык жададым, чынын айтайын. Биздин маданияттын чыныгы, маданий өкүлдөрдүн аброюнун көтөрүлүшүнө алдыда кандай максат пландарыңыз бар? Мына ошол маданият чөйрөнү көтөрүүгө сиздерден күтүп атабыз деме? Маданиятты көтөрүү үчүн маданиятка туура көз карашта караш керек. Маданият каржыланбаса, эч качан маданият көтөрүлбөйт. Маданиятыбыз жоголуп кетти деп, мындай вообще эле төмөн түшүп кетти дегенден алысмын. Бирок бардыгы мындай жеке адамдардын, жеке инициаторлордун демилгеси менен болуп атат да. Анан кээ бир меценаттардын, мисалы үчүн Садык Шерниязга окшогон, мамлекет тараптан андай болбой атат да. Системалуу аракет жок. Системалуу турда, пландашкан түрдө аракет жок. Жазабыз жылда, мынанчынчы жылга чейин өнүгүү деп жылда беребиз да. Мынанчынчы жылга чейин өнүгүү бергиле сунуштарыңар деп беребиз. Анан эле ошо менен токтоп калып атат да. Айтып атпаймынбы жана, андан ары өнүгүп, андан ары контролдоп, андан ары жашооланыш керек да. Биз бир жерге барып токтоп калып атпайбызбы? Бүт жеке ишкерлер, мына ушинтип жеке таланттар, жеке меценаттар, жеке адамдар өнүктүрдү. Ар бир айылдын клубоң болуш керек. Ошол жерге айылдын балдары, жаштары татынакай болуп кийинип барып, концерт көрүш керек, кино көрүш керек. Анан маданият өсөбү? Алар чыгып алып эле чүк ойносо, чыгып алып эле арак ичсе, чыгып алып эле сигарет чегишсе отуруп алып, чыгып алып эле ушак айтышса топтолушуп алып, анан кантип маданиятыбыз өнүгөт? Ошол маданиятты өнүктүрүш үчүн. А маданият өнүкпөйүнчө экономика өнүкпөйт да. Маданият өнүгүп, адамдын сознаниясында жок, ушу мамлекетиме күйүш керек деген патриоттук сезим, граждандык сезим, ата мекенди сүйүү сезими ошол жерден башталат да. Ошондуктан бул жака бүт комплекстүү түрдө мамиле кылыш керек. Ошо программалар иштелип чыгыш керек.
Мына ушундай кадырман телекөрүүчүлөр, адаттагыдай эле биз сиздер үчүн баалуу кеңештер менен бүгүнкү эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Кийинки темабыз дагы дал ошол маданият темасында, маданият өкүлдөрү менен уланмакчы.